Assalamu алейкум, кутман кеч, урматтуу береке айымдын катталуучу айымдар. Саламатсыздарбы? Курман айтты өткөзүп, өзүңүздөрдүн Кудай Алла Таала деген жолдоруңуздарды берип отуруп калдыңыздарбы? Бүгүн сиздер менен биз ден соолук жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сиздер менен биз сулуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошон үчүн тетрадь ручкаңыздарды алып отуруңуздар. Анткени менден сиздерге белектер болмокчу. Эгер мен жашы угулуп көрүнүп жаткан болсом, урматтуу айымдар, мага плюс белгисин калтырып коюңуздар. Анткени мен бул жакта менеджерим жок. Өзүм жалгыз өтүп жатам кабинеттен. Ошон үчүн мен сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Мен үнүм жакшы угулуп жаткан болсо, кайсыл Кыргызстандын же болбосо кайсыл мамлекеттен кирип жаткан болсоңуздар, аны да жазып кетсеңиздер болот. Эже красавицасыз дейт. Рахмат. Плюс белгисин көрүп жатам. Демек, менде байланыштагы солун. Бүгүнкү ушул мен сиздерге менен бир аз гана 40 же 1 саат убактыңыздарды алам. Ушул убактыңыздарды текке кетирбей, өзүңүздөргө болгон эң пайдалуу маалыматты алып калыңыздар. Аз убакытта мен сиздерге эң керектүү суроо жоопта болом. Ошондой убакытта мен сиздерге теманы бергенден кийин, мен сиздерге бүгүнкү мен теманы бергенден кийин мен сиздерге суроо жоопта болобуз. Бишкектен, Оштон, Түптөн көрдүм, Москвадан солуңуздар, саламатсыздарбы? Абдан кубанычтамын. Плюс белгисин баскан айымдарда активдүү болобуз. Жашоодо жанагы карма деп коебуз, же болбосо кыргызча айтканда кайтар дүйнө дегенде, мага сиздер кандай мамиле кылган болсоңуздар, сиздерге дагы мен ошондой кылып туруп, башымды ийип, сиздерге кандай менден жардам керек болсо, мен азыр өзүм алган билимим менен, өзүмдүн ушул туура тамактанууда сулуулук жактан алган опыттар менен бөлүшөмүн. Ноокаттан салам, Базар Коргондон салам, Ысык көлдөн салам дейт. Ысык көлдүн сезону башталды, кыздар. Айрыкча бул жерде ашча салмак менен отурган айымдар дагы сиздер үчүн менин береке айымда 10 күндүк менюм бар. Кудайым буйрса, сонун меню 10 күндүн ичинде жок дегенде 6 килограмм. Может 10 килограмм салмак таштаганга да мүмкүн. Токмоктон салам, Жалабаттан салам, кыздар. Ошон үчүн купальник кийем. Мындай айтканда, ашыкча шишиктерден арылам. 50 размер кийсеңиз, жок дегенде 46 48 размер кийип калам деген айымдар ушул мен айтканда ушул эфирден жылбай отуруп туруңуздар. Анткени ушул эфирде сиздерге үчүн солун тема даярдагам, лайфхактар айтылат, кыздар. Якутиядан салам, Краснодардан салам дейт. Көрдүңүздөрбү, биздин кыргыздар дүйнөнүн бүтүн жүзүндө, бизге Америкадан дагы кошулган кыздар болуп калчу. Баткенден салам. Мени тааныган айымдар болсо, береке айымда мени тааныган айымдар болсо, дагы сиздерге өзгөчө ысык салам. Тааныбаган айымдар болсо, азыр бир 2-5 мүнөттөн кийин таанышабыз. Өзүмдү тааныштырам. Андан кийин мени сиздерге болгон бүгүнкү эфирибизде ден соолуктун сырткы сулуулукка болгон тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени мен кесибим боюнча косметологияны, Кудайым буйрса, 2016 жылдан бери болсо, 9 жылдан бери косметология жаатында эстетик болуп иштеп, биз сыртыбыздан дагы жана ичибизден дагы аябай жакшы билем. Айрыкча кыргыздардын көйгөйүн, кыздардын көйгөйүн, аялдардын көйгөйүн жакшы билебиз. Ал эми биздин сулуулугубузга ички организмибиз, органдарыбыз кандай таасир берет, кандай байланышы бар? Биз сыртыбызды эле сонун кылып, умашкалап, жууп, тониктеп, сулуп, кремден коюп туруп эле, пудраны коюп, же болбосо тоналканы коюп эле сулуу болуп жүрө берсек болбойбу деген суроолор бар. Албетте андай кыла турган болсок, биз жаңылышабыз. Биздин ички органыбыз сыртка сөзсүз түрдө таасир берет. Оштон салам, Таластан салам. Мен сиздин интервьюңузду көрдүм, тааныйм дейт, же супсулуу экенсиз дейт. Рахмат. Бардык айым сулуу. Аял затын Алла Таалам жаратып аткан ушунчалык сүйүү менен жаратыптыр. Азыр мени карап отуруп, өзүңүздөрдү эле мындай карасаңыздар, кандай гана кереметпиз, фигурабыз, көкүрөгүбүз,
чачтарыбыз, көздөрүбүз, колдорубуз баардыгы керемет ушунчалык сүйүү менен жараткан. Сулуу эмес айымдын өзү жок. Бир гана ушу сулуулугун барктабаган, өзүн унутуп койгон гана айымдарыбыз бар. Өзүн экинчи, үчүнчү, төртүнчү кайын журтун биринчи коюп, күйөөсүн тим эле мындай кылып биринчи коюп алып, балдарын коюп, кайненесин, кайнатасын биринчиге коюп туруп, керек болсо кайын сиңдисин дагы өзүнүн алдыга коюп, таптакыр унутуп койгон айымдар бар. Ошол гана айымдар мындай айтканда сулуу, бирок жан дүйнөсү сулуу, бирок кандай десем, унутулуп койгон айымдар бар да. Мен азыр ушул жөнүндө дагы түшүндүрүп кетемин. Рахматулла баракату. Ассаламу алейкум. Салам кыздар. 3 мүнөттөн кийин, эгерде мага сурооңуздар болсо азыр суроо жооп кылып турайлы. Потом мен эмени комментарияны жабамын. Сизди жакшы тааныйм дейт. Фари 123-48. Салам, таанысаңыз. Мен жакшы угулуп жатканым эң жакшы болду. Эдиса мени көрүп жаткан болсоңуз, мага WhatsApp-ыма бериңиз. Мен азыр комментарияны өчүрүп калам. Эгер связь начар болуп калышы мүмкүн да, техника. Ошон үчүн мага байланышып туруңуздар. Берек айым кыздары, WhatsApp-ты билесиздер. Аябай слабый болуп жатат, сулуулукка кандай кам көрөсүз дейт. Сулуулукка кандай кам көрөсүз? Кыздар, сону булча. Кыздар аябай слабый болуп жаткан. Акылай 220-190 сиз кирип кайра чыгып коюңуз. Кирип интернеттин сизде окшойт. Перезагрузка кылып кайра кирип чыгыңыз. Бул жакта мага айтат, жакшы эле болуп жатасыз деп, биринчи сулуулукка кантип кам көрөсүз деген бул жакка сонун суроо келди. Бардык айымдын суроосу, кандай крем коесуң, сулуулукка кантип кам көрөсүң деген. Сулуулукка кам көрүш үчүн кыздар биринчиден биз өзүбүздүн уйкубузду нормага алып келишибиз керек. Сөз түрдө аян кишилер 7-8 сааттан кем эмес укташыбыз керек. Анткени биз уктаганда биздин жаштыгыбыздын гормону, бакыттын гормону, ушул сулуулуктун гормону негизи мелатонин гормондон иштеп чыккандан кийин толтура гормондор чыгат. Ошол гормондордон кур калбаш үчүн терибиз жылтырап, кулпурап туруш үчүн дагы биз укташыбыз керек. Андан кийинки сулуулукка кантип кам көрөбүз? Кадимкидей эле уход, косметикалар уходдорубузду туура тандашыбыз керек. Бул боюнча, уход боюнча бизде экспертибиз бар экен. Мен азыр тааныштырып кетем. Андан дагы сонун болуп ушул марафондун ичинде, Берек айым марафондон дагы өзүңүздөрдүн тип кожаңызга карата туура уходду кантип тандап аласыздар, ал жактан да үйрөнөсүздөр. Андан сырткары кыздар, уходдун дагы бир сыры өзүңүздөрдүн типиңизге туура келген гана кремдерди. Сөз түрдө жатканда уктардын алдында беттеги болгон макияждардын баардыгын алабыз. Анткени биздин жанагы тоналкабызбы, пудрабызбы, кремибизби биздин терибиздин терең дем алганына жолтоо берет. Ошон үчүн макияжды алабыз. Кыздар, ачтыкы боюнча сиздер ссылка менен кирсеңиздер, Telegram каналда кириңиз. Не боюнча? Мопанек боюнча. Алып кетиңиз. Ачтыкыны ошол комментарияга плюс белгисин жазсаңыз, ссылкаңыз, каналыңыз ачык болуш керек, менин каналым ачык болуш керек. Ошол жактан Telegram каналга сизди кошот дагы. Ошол жакта ачтыкынын 3 түрлүү жасаганы бар. Бүгүн комментарияга бирөө жазыптыр. Ачтыкыны биз мурунда эле билебиз, кыйын болбочу депчи. Кыздар, биз аталарыбыз, апабыз жасап жүргөн ачтык, ушул жерден айтып кетейинчи. Ал мына 2 сааттан кийин аябай кычкыл болуп ачып кетчү эле. Бул мен берип аткан технологиянын ачткысы 10 саат турса дагы ачып кычкыл болуп кетпейт. Камырым унутуп калып көчө өчүп кетти дейт го. Андай дагы болбойт. Ошон үчүн азыр ушул ачтыкыны мен страничкамдан акысыз берип жатам. Башта мен марафондорума, кышкы Прощай курсак марафонуна, Боор диетасына качкандарына биз ошол марафондордун ичине салынчу эле. Азыр бекер болуп турат. Ссылка менен кирип Телеграмга кошуласыздар да, ошол ачтыкынын 3 түрлүү жасаган рецепттери граммдардан бери бар. Жөнөкөй азыркыдан жасап аласыздар бир жолу. Ошол менен жасап кете бересиздер.
мага керек ошол ачыткы. Динара Дакеева деген мени таанып келсиздер, ошол жакта ачыткы деп чыгып жатат, ошол жактан алып бериңиздер. Громкость дейт. Эдиса угулбай жатамбы? Мага WhatsAppка жазып койчу козу. Соолун угулуп жатасыз дейт. Коза деген самын менен бетти жууса кандай жакшы же жаман. Коза деген самын чыгып атат. Кара кыздар мындай да. Беттин өзүнүн типине караша мындай бар да. Пенкасы бар, уму башкасы бар, майлуу терилерге, кургак терилерге, норма терилерге, жанагы комбинированный терилерге. Эң негизгиси көздөн алыс кылып ошол уму башкаларды дагы жуйбуз. Макулбу? 10 мүнөт болуптур, кыздар. Мен эми солун эле угулуп жатат, солун эле угулуп жатат. Мүмкүн болушунча дагы бийик сүйлөйм. Комментарияны өчүрөм, ал өзүм менен тааныштырып туруп, анан кийин баштайлы сабакты. Бирөө запросто турат. Эдиса силерден что-то комментарий өчпөйт экен. Комментарий өчпөйт экен. Анда эмесе кыздар таанышайлы. Комментарий эмнеге өчпөйт? Эдиса мага WhatsApp'тан жазып койчу, мен комментарияны өчүрбөсөм, азыр көп суроолор келип калат дагы. Эдиса силердин аккаунтуңарда негедир комментарий өчпөй жатат. Эмнеге мага жооп жазып койчу. Отключить комментарий десем өчпөйт экен. Эми сиздер менен кыздар, мен өзүмдү тааныштырайын. Мен Динара Дакеева. Жаңы таанышкан кыздар, комментарияны азыр администратор кыздар карайт, убакытты кетирбей кете берели. Анткени эфирде да сактаганга убакыт бериңиздер. Сурооңуздар болсо мен балким окуп кете берем. Сиздерге жолтоо болбосо мага жолтоо болбойт бул комментарий. Мен атым Динара Дакеева. Биринчи кесибим боюнча инженер-технолог, мындай айтканда нан азыктар боюнча хлебобулочный, макаронный, кондитерский изделия, мындай айтканда нан азыктар, тамак аштардын технологу болгом. 5 жыл Жалалабадтан чыгып атпайбы? Жалалабад университетинде 2003 жылы бүтүргөм. Андан кийин башкаруу академиясына келип, МСУ местное самоуправление боюнча менеджмент багытын да бүтүргөм. Андан кийин өзүбүздүн институтта лечебный делоны бүтүргөм. Ошол убакта Москвадан эксперт школасынан медициналык билимимдин негизинде эксперт школасынан основа диетология, нутрициология сабагын алып, мындай айтканда бизде нутрициологдор экиге бөлүнөбүз. Клинический и жөнөкөй эле мындай сертификат менен иштеген эле нутрициологдор бар. Клинический нутрициолог бир гана медицинский образованиясы болот. Сиздерге диагноз койгонго, сиздерге ооруңуздарга жараша диета жазганга и нутрициология күнүмдүк ичип жегенге мындай сулуу болуш үчүн күнүмдүк рационго канча адам баласына кадимкидей эле биз ичип аткан туз, канча туз керек, пайдасы биз жеп аткан белок, биздин строительный каркасыбыз белок болгон болсо ал канча грамм белок жеш керек, канча веске, канча жашка дегендей, канча май керек, канча клетчатка керек. Ушулардын баардыгын баланстап берүүчү бул нутрициолог болот. Ал эми диетолог, Кудай сактасын, сиздерде араңызда андай нерсе болбосун, кандайдыр бир ооруңуздарга жараша диета түзүлөт. Мына айтканда номер стол 1ден баштап 20га чейин стол номер 1, номер 2, номер 5 деп ошентип кете берет. Ошондой диетологдор бар. Диетанын түрү түзүлөт. Ал бир гана кандай ооруган адамдын оорусуна жараша түзүлүүчү бул диетология болот. Бул эксперт школасынан мынакей кааласаңыздар скрининг кылып алсаңыздар болот. Основа нутрициолога мен алып, диплом алып, мен өткөн сабактар. Ошон үчүн бул жерге келгенде ден соолук үчүн, сулуулук үчүн, мына айтканда ден соолугуңузду кимге тапшырып атканыңызды билсеңиз болот. Анткени азыр кыздар
аябай көп айымдар бирөөдөн туруп арыктап алып же болбосо бир тренерствону бүтүп алып эле мен арыктатам, мен буну кылам, мен силерге туура тамактанганды үйрөтөм дейт. На самом деле алар адамдын анатомиясын билбейт. Мондо жакта окуш үчүн ошончо окуп экзамен берип туруп, ал жакта менин үстүмдө 18, азыркы 18 менин мындай айтканда үстүмдө врачтар турат. Азыркы убакта Москва шаарындагы МГУ барыңыздар элбетте, Шевченко атындагы МГУда семейный нутурсология сабагымды өтүп жатам. Ушул курска келе турган болсоңуздар, ушул жактан дагы сиздердин үй бүлөлүк нутурсология айтканда аябай чоң база. Азыр окуп жатам, мен эмдиги жыл бүтөм. Контрабыз дагы аябай чоң болду. Андай айтканда терең билим алып, ал билимибиз менен, окуган билимибиз менен ушул 1-2 айымда келген өзүмдүн менин миссиям болгон нерсе менен бөлүшөм. Бүгүнкү темабыз кыздар, бүгүнкү темабыз ички органдардын сулуулукка тийгизген таасири. Эми азыр эле сол суроо берди, сулуулугуңузду кантип карайсыз деп. Албетте мен өзүм косметологмун. 9-10 жылдан бери, 2016 жылдан бери, канча жыл болот? 9 жыл болот. Москва жеринде косметолог эстетикти бүткөм. Ал жактан мен бул жака келип иштеп баштаганда айрыкча беттери бузулган, безетки дейле, угри болгон. Анан аябай бырышып кетти, жаш эле турган кыздар. Мисалга айтыр болсом, менин жашым 44тө. Азыр мындай кылып туруп көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Жашым 44тө, эч кандай кандай десем, эч кандай ботекс жок бетимде, бырыштарым жок. Ушул нерсени кармап калыш үчүн менден жаш кыздар келет болчу. Мен бул Кыргызстанда иштеп баштаганда менин бетиме бырыш түшүп кетти. Карасаңыз кандай 25-30 жашта охоттору туура эмес тамактанат. Анан сыртынан эле жүздөн эле биздин косметологторго келип биздин столго жатканда бизден кыздар, мен сиздерге косметолог ачык эле айтайын, болгону 20 гана пайыз. Калган 80% өзүңүздөрдөн зависит. Ичкен сууңуздардан, жашооңуздардын образынан, уктооңуздардан, айрыкча тамак ашыңыздардан. Ошондой эле туура уход кылгандан. Бизге келесиздер, жатасыздар, менде 2 саат болушуңуздар мүмкүн, мен чистка кылышым мүмкүн, жанагы угрилер, бездерди бүт тазалап, обработка кылып, химический бүт жанагы прышыларды алып, комедондорду алып, жировиктерди алып, соон кылып, анан кийин мезаларды берип, биоэлектростанцияны берип туруп, өлө витаминдерди берип койгон менен андан нары улабай турган болсоңуздар, ичибизге кошо көңүл бурбай турган болсок, биз бат эле карып калабыз. Ошол себептен мен косметологко келем, кыздардын бетин тазалайм, кетирем, 1 айдан кийин эле кайра болушун келет. Кыздардын бетин тазалайм, кайра кетем, кайра эле ошол болуп калат. Эмне себептен? Анан бунун причинасын издеп баштаганда биздин адамдардын, азыркы жаштардын бүт тамыры ичибизде жатыптыр. Ички органдардын сулуулукка тийгизген таасири. Ошолдон мен эң керектүү органдарыбызды алып алдым. Ошол боюнча сүйлөшөлү эле кыздар. Биринчи ала турган болсок, бул жерде биздин экинчи боору жүрөгүбүз болгон, бул жакта боорубуз. Жакшылап угаңыздар, мен боор диетасы деген сонун курсум бар, ошол жакта фиброз, мындай айтканда, рак оорусунан айыгып кеткендер бар. Бир гана диета кармап туура тамактанып отуруп, боор организмге мындай да, уулуу заттар. Бул биздин боорубуз кеп-кичинекей болуп, биздин оң жагыбызда жайгашат. Ал бизге өттү чыгарып берет, өттү суткасына 2 литрге жакын кадимкидей өт суюгун чыгарып берет. Биздин өтүбүз агып турган болсо, кыздар, бизде эч убакта оору деген нерсени билбейбиз. Жанагы бут ооруп, холестерин болуп, жанагы давлениябыз өйдө ылый түшкөнү, ичкен жегениңизден жанагы аш болбой запор болгону, мындай айтканда запор болгон, бир күндө улузарга бир жолу барбай турган болсок, биз бүтүн ооруларды алып кетебиз да. Мындай айтканда запор бир 60 ооруну бүт чакырып келет. Мындай айтканда мусорду шыпырдыңыздарбы, дароо ыргытыш керек. Ал мусор ошол жерде турган болсо эмне болот организм үйдө деле? Ал ошол жерде турганда бирөө тепсилет, чачылат, же болсо сыртты шыпырып коюп койсоңуздар, тооктор келип чачат дегендей эле, ошондой эле организмде чогулдуп, ал сыртка чыгыш керек. Ал ичкериде айрыкча жоон ичегибизде турбаш керек. Ал эми ушул эмнеге мен боорду тандап алдым?
боор уулуу заттарды чыгара албай калса да биздин кыска кылып айтайын, чыгара албай калса да териде бүдүр, боз же тактар пайда болот. Ошон үчүн ичтеги токсиндер толуп баштаганда, ичибизге, боорубузга токсиндер толуп баштаганда, боорубузга токсиндер толгонун кантип билебиз? Бизде чарчоо пайда болот, көзүбүздүн айланасында сарылар пайда болот, бетибизге жанагындай так түшөт, пигменттер түшүп баштайт. Боорго келип, боорубузду тазалап, ичи карыныбызды тазалагандай бизди толтура кыздар мактаныштын кереги жок. Азыр комментарийни жазганда менин курсума катышып бетимдеги дактар кетип калды деген айымдар толтура. 60-70-80де качкан айымдар жанагы колдорунда түшүнүксүз сөөлдөр, папилломалар чыгып, дактар түшүп калгандар, ушу питание менен эле кетип калгандарыбыз толтура. Анткени боор биздин фильтрибиз. Фильтр кухняны элестетебиз, кыздар, биз баарыбыз аял затыбыз кухняда отурабыз, кухняны элестетебиз. Жанагы биздин вытяжкабыз толуп калганда соруп кете албай ошо борсок кылып атабыз да эмичи, ошол борсок кылып аткан майдын жытын бүт залыбызга, мейманканабызга, спальнябызга чейин кетиргенде эле боорубуздун фильтри толуп кала турган болсо, весь организмди отравить этип баштайт. Анткени биздин боорубуз бир күндө 400 ирет биздин каныбызды чыпкалап, мындай айтканда тазалап, фильтрлеп денебизге берет. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн сырткы сулуулук, оңуздар азыркы суроо берген кыздар, бизде неге сулуулугубузду мына жашым 44 дедим да, мен майдын 13-үндө 44кө чыгдым. Бир жылдан кийин 45ке чыгам, Кудайым буйруса. 50 жашта деле Динара Дакееваны ушундай эле көрөсүздөр. Анткени ичип жеген питание биздин жаштыгыбызга түзмө-түз келет. Ошон үчүн биз кыздар экинчи жүрөгүбүз болгон биз боорубузду таза сакташыбыз керек. Ал эми боорду кантип тазалайбыз? Кагазда алабыз, кыздар, кагаз ручканы алып жазабыз. Боорубузду тазалаш үчүн сөзсүз түрдө боорубуздун өзүбүздүн весибизге ылайык биз сууну ичишибиз керек. Сөзсүз түрдө таза суу, кайнатылбаган сууну, өзүбүздүн салмагыбыз канча болгон болсо, ошону азыркы жайдын күнү 45ке көбөйтүп ичесиздер. Айрыкча эртең менен саат 5тен баштап 7ге чейин биздин жоон ичегилерибиз иштеп турган болот. Ошол убакта биз ичебиз. Ал эми өтүүбүзгө мындай айтканда горичи деп коет, өтүүбүз да жакшы агып бериш үчүн, боорубуз да жакшы агып бериш үчүн биз сөзсүз түрдө пайдалуу майларды кошобуз. Пайдалуу майлардын ичинде бизге зыгыр майлары, кадимки эле оливка майлары, ошондой эле Куранда айтылган биздин жанагы кара немене дейт эле, тиминде кыргызчасы тиминдин майын ичип турушубуз керек. Ошондой эле биздин жаңгактар, сары майлар, бул дагы биздин боорубуздун тазаланышына, өтүүбүздүн агып беришине суудан сырткары ушундай майлар керек. Андан сырткары биз дагы боорду кантип тазалайбыз? Сөзсүз түрдө кадимкидей мындай айтканда, мен айтып кетейин, эгер сиздерде дайыма чарчоо болгон болсо, аз кандуулук болуп аткан болсо, сиздерге кандайдыр паразиттер болуп аткан болсо, бул боорубузда токсиндер толуп калган, беттеги пигменттер, папиллома жанагындай сөөл чыгып аткан болсо, тамагыңыздар жарылып аткан болгон болсо, бул кадимкидей эле арпаны алып туруп, сулууну алып туруп, ошону кайнатып туруп, ошонун суусун 21 күн ичип коюңуздар. Эң сонун жардамга келет. Мындай айтканда, боорубузду тазалоо менен бирге биз бүтүн организмибизди тазалайбыз. Мындай айтканда, каныбыздын баарын тазалап алат экенбиз. Экинчи органыбыз бул жерде ашказаныбыз. Ашказан ичегилери эми жакшылап, аш сиңирүү үчүн таза, мындай айтканда, ичип жегенибиз таза болгон болсо, бизде запор оорусу жок болгон болсо, ич катуу же болбосо газ толбоо, тери, мындай айтканда, ичте газ толгон болсо, теринин бозорушуна, безеткинин чыгышына мүмкүн, мындай айтканда, жана угрилер чыгышы мүмкүн. Беттеринди карасаңыздар, айрыкча ашказан ооруп, жанагы гастрит болгондор, кислотносу көбөйүп же түшүп кеткендер карасаңыздар, жүздөрү мындай канчалык окот кылбай мындай бозоруп тура берет. Бул жерде биздин ичегилерибизде жатат. Кыздар, эгер балдарыңыздар болобу, өзүңүздөр болобу, иммунитетиңиздер дайыма бийикте турууну кааласаңыздар, сиздер экинчи мээңиздер болгон ичегилерди таза сактайбыз. Бизге анткени иммунитетти бөлүп иштеп чыгарып берүүчү органыбыз бул ичегилерибиз болот. Ичегилерибиз биздики кандай? Биздин ичегилерибиз
кечирип коесуздар, могул экинчи сүрөттөгүдөй. Ушундай болуп туруп, жылдап чыкпай калган калдар, паразиттер, эч убакта очищение көрбөгөн ичек, бул таза ичеги. Ал эми ушундай болот. Эми балдарыңыздар өзүңүздөр тез ооруй берсе, эмне себептен иммунитетим слабый деп туруп, анан кийин кичине ооруп калсак эле, кошунабыз түшкүрүп калса эле, барып биз дагы кошо ооруйбуз. Эмнеге? Организмде иммунитети слабый. А иммунитетти бизге кайсыл орган жабайт? Бизге жоон жана ички ичегилерибиз, негизги кишечниктер бизге иммунитетибизди 80% иштеп чыгып берет. А эгер ичеги таза болсо, бизге иммунитет болот. Моундай болуп бардак жатып алган болсо, бизде эч убакта ичегилер таза болбойт. Ал эми ичегилерди таза сакташ үчүн дагы бир жолу айтайын, сууну ичебиз. Клетчатканы достаточно жейбиз. Сөзсүз түрдө тарелкабызды ала турган болсок, 50% биз клетчатка жейбиз. Клетчатка десеңиздер, сиздер ойлогонсуздар бир гана агурс менен помидорду ойлойсуздар. Жок, бул жерде клетчаткага чечевица кирет, гречкалар кирет, ошондой эле күрүч дагы кирет. Эң жакшысы жанагы квашеный капуста. Мультивитаминный салаттар, капуста, кызылча, сабизди аралаштырган, аны дагы жана оливка масласы менен заправка кылып койсоңуздар, эң сонун клетчатка болот. Анткени каловый массага мындай ичегилерибиз пустой дагы болбош керек. Спайк болуп калат кыздар. Ичегилердин өзүндө турган майлар болот, дагы пайдалуу майларды беришибиз керек. Ошо клетчаткалар түрткөндө гана бизде запор нерсе болбойт. Ал эми ичегилерибиз дайыма таптаза болсун десеңиздер, саат 5-тен баштап 7-ге, эртеңки саат 5-тен баштап 7-ге чейин 1 литрге чейин суу ичсеңиздер, суунун градусу 42 градустан кем болбосо, ичиңиздер, 1 ай ичиңиздер, сиздерден кандай оорулар кеткенин көрөсүздөр. Керек болсо ичиңиздердеги паразиттер да чыгып калат. Анткени түнү менен бизде организмде ушундай 200дөн ашык паразиттер жашайт. Ошо паразиттер тукумун биздин ошо уулуу зарыбызга чыштап кетет. Ал эми ошол уулуу зарадан чоңоюп, үстүгө, башка каныбызга, ашказаныбызга, боорубузга, мээбизге жеткенче ошол биздин кадимкидей эле уулуу зарыбызда турган болот да. Ал үстүгө чыгып кеткичекти таңгамал 5-тен 7-ге чейин биздин жоон ичегилерибиз иштеп турганда 1 литрге чейин суу иче турган болсок, сиздерден канчалаган оорулар да кеткен. Муну пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы айткан. Бир эрте менен деген, ал саатын айтылбаган, эрте менен жылуу суу ичкиле сиздерден канчалаган оорулар кетет деген. Анткени биз ушул суу ичип коюп эле ичегилерибизди тазалаганда иммунитетибиз көтөрүлөт экен кыздар. Иммунитетибиз көтөрүлгөндө сөзсүз түрдө биздин жүзүбүз солон болот. Экинчи органыбыз, биздин экинчи органыбыз кыздарки, ашказанды айттык, бөйрөк. Бул жерде дагы суу балансын аябай жакшы болсо, суунун жетишсиги теринин кургашы. Тери кургаганда биз карыйбыз. Мага дагы келген бырыштардан түштү, бетимде угрилерден башкачы, мындай айтканда жаш кыздардан келген көйгөй. Азыр эле бир кыз келип кетти, бетинде бырыш, 33 жашта. Менден 10 жаш кичинекей, эмнеге сиздин бырышыңыз чок деп коюп кетти да. Ишенбейбиз. Ботокс кыласыз, мага ботокс сайып берме, ботокс сайбайм. 60-50 жашка чейин сунуштабайм дагы. Биз эгер ушул сууну жетиштүү ичпей турган болсок, мына гүлдөрүбүзгө деле суйбасак куурайт. Ошол дерибиздин кургактыгы, денебиз биринчи кургайт, анан кийин эмне кылат? Денебизге бырыш түшүп баштайт. Сууну нормасында бербесек, биздин көзүбүздүн айланасындагы шишиктер, денебиздеги бүт шишиктер, лимфабыз застой болот. Мына айтканда, лимфабыз застой болгондо суу жетишсиздигинен, бул жакта мындай да, бөйрөгүбүз ошол биз ичкен жегенди бүт токсиндерди биздин жанагы саарабыз аркылуу чыгарып берет. Ошого дагы суу керек. Идишти жууганда эле суу керек. Ошого дагы биз суу балансын ичишибиз керек. Ал эми биздин организм ушундай акылдуу. Эгер биз суу балансын өзүбүзгө жараша ичпей турган болсок, биздин мээбиз саат 7ден кийин айтат дагы, мээге сигнал берет да, мен суусуз калам деп, бүт денедеги сууну бул жакка алып кетет. Ошон үчүн эрте менен тура турган болсок, көзүбүз түнү менен вечерде жүргөндөй болуп шишип калат кыздар. Ошон үчүн бөйрөгүбүз чыкы-чыкы иштесин десеңиздер, териңиздер жылмакка, мындай айтканда нымдашып, жылтырап, солон болуп турсун десеңиз дагы, биз суу балансын сөзсүз түрдө ичишибиз керек. Мындай айтканда суунун жетишсиздиги
Суда денедеги суунун жетишсиздиги, теринин кургашы, көз алдындагы шишиктер. Мен мындай эле кыскартып жазып койдум. Түшүндүкпү? Ошон үчүн кыздарыки, кайсыл жаштасыздар билбейм, сууну дагы өз нормасы менен сөзсүз түрдө ичишибиз керек. Эми биздерде дагы бул тилекке каршы бул калкан без, мына гормондор сулуулуктан түздөн түз таасир этет деп айтканда, мына айтканда биздин ТТГ гормонубуз бар. Бул биздин организмдин метаболизмин жүргүзүшүнө кичинекей болгону менен метаболизм ушу калкан безибиз түздөн түз таасир берет. Метаболизм деген бул эмне? Бул биздин зат алмашуубуз. Качан башталат зат алмашуу? Мына мен азыр туруп бир алманы жедим. Шилекей безим менен ошол нерсе кетти. Ал алма мага керектүү клетчатка болуш керек. Алмада дагы эмне бар? Калий бар, кальций бар, и темир бар. Ошол мага темир ферритинге барып котуруш керек. Ошол нерсе бизде зат алмашуу, мына айтканда метаболизмдин жүрүшү деген болот. Болбосо биздин калкан безибизде нарушение болгон болсо, биздин ичип жегендерибизде, мына айтканда тырмагыбыздын учу, чачыбыздын учубуздагы суулугу ошол жерибизге жетип барбайт. Ичип жегенибиз кымбат витаминдер аласыздарбы? Айрыкча организмде ичегилерибиз онтуп туруп толуп жаткан болсо, ашказаныбыз иштеп аткан болсо, боорубуз болсо, жыргы гепатоз болуп туруп, биздин кочкул боорубуз болушкот, светичи, сапсары болуп жаткан болсо, бизде эч кандай, мына айтканда метаболизм да жүрбөйт. Ошого метаболизмде түзмө-түз бул кичинекей болгон бул жерде калкан безибиз. Ошондой эле бул калкан безибиз биздин аялдык, женский гормондорго дагы түзмө-түз жооп берет. Мен бул жерде кыскартып айтайын, гипотиреоз, теринин кургашы, чачтын түшүшү, тырмагыбыздын жанагынтип түшүнүксүз эле сынып жатканы, организмде кальцийдин жетишсиздиги дагы бул калкан безине. Эми калкан безибизде бизде ТТГсы аябай көтөрүлүп келген айымдардагы сиздерге айрыкча жанагы гормондорду жазат, элтрокс деген дарыны жазып коет, ошолордун таштап, туура тамактанып отуруп, өзүнүн уйкусун нормага коюп, эч кимден эч нерсени күтпөй, мындай айтканда биз аялдар көп нерсени күтүп алабыз да, алмага керек, олмага ушуну кылып бериш керек деп. Мен сиздерге эгерде динде ТТГмда калкан безинде көйгөй болуп жаткан болсо, мен сиздерге 3 лайфхак айтам. Уйкуңуздарды сөзсүз түрдө нормага келтириңиздер. Каалайсызбы, каалабайсыздарбы, туура тамактаныңыздар. Сиздер мен ТТГсы жогору болгондор кээ бирөөлөр аябай толуп кетет, же болбосо арыктап кетет, көздөрү чоңоюп. Каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, сиздерге туура тамактануу керек. Пайдалуу майларды ичесиздер. Эрте уктайсыздар. Үчүнчүсү, эч кимден эч нерсе күтпөйсүздөр. Кимдир бирөөлөргө болгон таарынышыңыздардын баардыгын унутасыздар. Эч нерсе күтпөйсүздөр, бир баардык нерсени жараткан Алла Таалама тапшырасыздар. Сиздер үчүн Аллах Таалам баардык нерсени чечип коет. Сиздерге калкан безинен нарушение болгондорго сиздерге эч убакта кыжалат болгонун кереги жок. Түнү менен уктабайсыздар, билем, ТТГсы бузганда багындай түнү менен ушунчалык чарчасыздар, уктай албайсыздар, кыжырланасыздар, бирөөлөр менен ушкуңуздар келет. Бул ушундай гормондар, түшүнбөйсүздөр, эмне өзүңүздөр эле нервтете бересиздер, бирок андайдын кереги жок. Бүгүндөн баштап ушул нерселерди сөзсүз түрдө кандай десем, эске алып коюңуздар. Акыркы бөйрөктү айттык, ашказанды айттык. Биздин биринчи моторубуз жүрөк жана кан айлануу. Биз жаныбыз токтогондо, жаныбызды Аллахыма тапшырганда биздин биринчи каныбыз токтойт. Денебиздин баардыгы бозоруп, баардыгы муздап баштайт. Ал эми ушул биздин каныбызды күнүгө айландырып тирүү экенибизди бизден айланып турган бул биздин моторубуз болгон бул жүрөк тамыры. Эгер кан жакшы жүрсө деп атат, кан айлануубуз жакшы жүргөн болсо, бет кызыл болуп жанагындай. Бул жака азыр макияж кылганда румяна коюп коет атпайбызбы? Мындай айтканда болбосо ак жүздө кызыл болбойт, нур болбосо деп айтабы, ошо уяты болбосо бети кызарбайт дегендей. Бул жерде бирок аны мындай образын айтып койсо керек. Бирок дени сак аялды кантип тамдашкан, кыргыздар дени сак аялдын деп караганда сөзсүз түрдө жүзүндө кызыл нур болсун деген. Кыргыз биздин аябай ата бабаларыбыз ушундай мудрый келген.
жүзүндө сөзсүз түрдө кызыл нуру болсун, алсак алсак ыймандуу аял болуп берет. И мындай деген кандай жүзүндө кызыл болгон бул сулуулуктун дагы бир мындай шучкалары да, бир сулуулуктун бир символу болгон. Ошондой эле дагы кандай айымдарда тандаган балдарына келин болгондо мындай ушулдон урук алыш үчүн кол буту жоон тысырайып турсун деген. Бул жакта Чыңгыз хан деле баласына аял тандап атканда айткан, буттарын карап ушунчалык буттары жоон болсун деген. Анткени ал биздин тазыбыз чоңго отурмосо палван балдарды тууп бергенге деген. Ал бул жерде сулуулуктун бир нерсеси кан жакшы жүрсө бетибиз кызыл, көзү жанып турат. Айтканда каны жүгүрүп турган жерде эч убакта оору болбойт. Бактылуу болуп турган болсо, каныбыз жүгүрүп турган болсо, жанагындай давлениябыз өйдө ылдый болбой турган болсо, көзүбүз сөзсүз түрдө аялдардыкы айткандай күлүп, жайнап турат. Кан жетишсиз болсо, тери кургап, шалдырап турат. Айтканда денебиздин жанагы бош болуп, шалбырап калганын айтып жатат. Ошол менен эле биргеликте бул жерде эгерде биздин организмибизде жанагы холестерин деген бар, айрыкча жаш өткөн апалар баардыгыңыздарга тааныш бул сөз. Холестерин көтөрүлүп кетти. Организмде холестерин пайдалуу, холестерин да болуш керек, бирок нормасында. Эгер ошол холестерин көтөрүлүп кеткенде бизде сиздерде бисмилля деп эле инсульт, инфаркт турат. Эмне үчүн? Мынакей мондой көрдүңүздөрбү? Көрүнүп атамбы? Ушул биздин кан тамырларыбыз. Эгер ушул кан тамырларыбыздын ортосунда жанагындай начар холестерин бляшкалар көбөйүп кете турган болсо, бизде тромб пайда болот. Айтканда кан жүгүрүүбүз начар болот. Анан сиздерде холестерин повышенный, инсульт, инфаркттын алды. Бул мындай айтканда жүрөгүбүздөн каныбыз да суюлуп туруш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Кыздар, сөзсүз түрдө сууну ичишибиз керек, гимнастикаларды кылып турушубуз керек. Анткени биздин анан дагы сулуулукту кантип сактайбыз, кыздар? Адам баласы качан карайт? Адам баласы буттан, сөөктөн карайт. Мына айтканда биздин осанкабыз, биз мынтип отурабыз. Азыр мен эфиримди көрүп атып, кааласаңыздар, өзүңүздөрдү сынап көрөм десеңиздер, өзүңүздөрдүн дубалыңыздарга түп-түз болуп туруңуздар, мындай башыңыздарды чакалаңыз түп-түз болуп туруңуздар, даңыңыздарды тийгизип канча мүнөт тура алат экенсиздер. Комментарийни жаккандан кийин айтып коюңуздар, канча мүнөт тура аласыздар. Анткени көбүбүз тура албайбыз. Карасаңыздар, жаш өтүп кетканда узун эле ак морго окшогон эле мойнуңуздар болот. Мойнуңуздар кыскарып аткан болот. Мен боюм 170 болчу, 163 болуп калдым дейсиз. Боюңуздар кыскарып аткан болот. Анткени биздин омурткаларыбыз отуруп атат. Жанагындай машинанын немеси амортизациясында отургандай, биздин омурткаларыбыз отуруп баштаганда бул жерлерибиз жоноруп, мойундарыбыз кичинерип, бойлорубуз 10 сантиметрге чейин чөгүп кетет. Эмнеге? Биздин ошо омурткадагы кан айлануубуз начарлыгынан. Омурткада качан кайланат? Сөзсүз түрдө биз жүрөгүбүз дагы, жүрөк ооруларды дагы алдын ала турган болсок, биз жөн гана бир күнгө жарым саатка басышыбыз керек. Айрыкча кечки тамак ичкенден кийин жарым саатка басыңыздар. Жаш өтүп калгандар, 35 жаштагылар, банкта иштегендер, швеяда иштегендер, бул сиздер үчүн. Омурткаңыздарда кан айлануу токтойбу? Сиздерде букет болгон келечекте мен сиздерге коркутайын деген керегим жок. Мен йога боюнча да сабак бербейм. Мен сабагыман алган анатомияны түшүнүп туруп, анан сиздерге айтып жатам. Бул букет болгон оорулар күтүп турат. Эми кыздар, так. Калкан бези боюнча дагы бул жерде калкан метаболизм жөнгө салат дейт. Кааласаңыздар скрин кылып алсаңыз болот. Адамды сиздерде калкан безде нарушение болгондо кандай болот? Метаболизм жайлайт, адам тез чарчайт, аз кыймылдайт, жеген азыгы майга айланып семирүүгө себеп болот. Көбүнчө жылууну тери кургап, депрессияга чөйт. Көбүнчө ушул калкан безинен депрессиядан кантип чыга аласыз деп жана бир кыз суроо берди эле. Сиз кандай десем, ден соолукка карап, андан кийин ушул өзүңүздүн ден соолугуңузду, тытыгыңызды, кортизол гормонуңузду бир сыйра текшердиңиз. Эми кыздар, мен баятан бери сууду аттым. Ушул жакшылап дагы сиздерге лайфхак айтып коеюн. Суунун ичүүнүн пайдасы метаболизмди тездетет. Мен сиздерге айттым, ачкалыкты басат. Эч убакта ач болуп туруп
суу ичпей туруп тамак ичип албаңыздар. Биздин кичинекей болгон ашказаныбызды сиздер чоңойтосуздар, анан баллон салдырыш керек. Анан аш болбой баштады, анан үстүнө кола ичип баштайсыздар да эч убакта тамак ичип атканда суу же болбосо башка суусундуктарды кошпоңуздар. Бул суу ичкен менен биргеликте биздин организмибизде туруп калган токсиндерди чыгарат, организмди тазалайт. Ошон үчүн сууну кантип ичебиз? Кышта өзүңүздүн салмагыңызды, мисалы үчүн бул жерде Айпери деген кызыбыз отурса, Айперин салмагы 81 кг болсо, кышта 30га көбөйтөбүз, 5ке бөлөбүз. Ар тамактын алдында жарым саат алдын жылуу 42 градуста ичебиз. Эмне үчүн 5ке бөлөбүздөр? Бизге эртең тамагыбыз жана 10-до 4-тө шамшумубуз бар, мына айтканда перекус бар. Ошолордун алдында дагы перекус биздин адам баласына керек, эң витаминдерди ошол убакта жеп калабыз. Мисалы үчүн эртең саат 8-де тамак ичип кеткен болсок, биз иштедик, башка кылдык, саат 10-дон 11-ге чейин перекус деген мындай эң пайдалуу бир алма, же болбосо бир анар, же болбосо жарым банан, же болбосо жаңгак же сухофрукт болушу мүмкүн. Ошолорду жеп аласыздар. Эми эрте жаш кеч күздө 35ке көбөйтөсүздөр. 35ке эле көбөйтөсүздөр. Салмагыңыздар канча болду? 81 болсо, ошону 35ке көбөйтүп туруп, 5ке бөлүп чыккан санды иче бересиздер. Ал эми жайкы күндө, кыздар, жайкы күндө ошол эле 81ди көрсөткөнчү көбөйтөсүздөр 45ке. 81-ди 45ке көбөйтсөк 3 литр 646 3 литр 645 грамм чыгат экен. Бөлөсүздөр 5ке, бир ичкенде 720. Буну бир иче албасаңыздар, 2 бөлүп тамактын алдын ичесиздер. Тамак ичип атканда эч кандай жидкостьти кошпойсуздар. Биз сиздин сууңуз, ошол өтүңүздө толуп аткан ич катуу суу, боорунуздарда болгон токсиндердин баардыгын тазалап, ашказаныңыздарды ошол азыр тамак келет деп тамакка даярдап турат. Мына айтканда ашказанды 3кө бөлөбүз туура тамактануу келгенде. Суу, тамак, ала. Ошондо сиздер суу ичкенден кийин тамакты жесеңиздер, бизде мээбизге гипоталамус сен тойдуң деген сигналды эрте берет. Биз ашыкча да жеп албайбыз. Дагы ушундай сырларды мен курсумдан кенен үйрөтөм, кыздар экен. Бизде биздин тема менин сиздерге болгон менин темам, кыздар, менин темам, мен сиздерге бул жок көйүп кетет экен. Менин болгон сиздерге темам Эдиса туура эмес жасапсың, организмдин иштөөсү. Мен сиздерге айтып атпаймынбы, жүрөгү, жоон ичегибиз саат канчада иштейт, ал эми ашказаныбыз качан иштейт, өтүбүз саат канчада иштейт, уйку безибиз канчада иштейт, жүрөгүбүз саат канчада иштейт. Ошол жүрөгүбүз иштеп атканда эмне кылышыбыз керек, ашказаныбыз иштеп атканда эмнелерди кылып калышыбыз керек? Жоон ичегин айтып кетти. Биз көбүрөөк суу ичип кое турган болсок, жоон ичегибизге жардам берет экенбиз. Ичибизде жанагы калган бүт калдардан жана паразиттерден кутулат экенбиз. Ушул жөндө бир темам бар сиздерге. Пайдалуу жана зыяндуу суусундуктар, баары суусундук десе эле туура эмес суусундук ичебиз. Ошолордун баардыгын айрыкча жайдын күнүнө эң сонун тема кандай пайдалуу, балдарыма кандай суусундук кылып берсем деп отурасыздар. Буну дагы ушул жакта керек болсо сиздерге эң пайдалуу балмузыкты да ушул жака салып бермекчимин. Көнүмдүк керектүү витаминдер. Мына айтканда витамин десе эле биз сөзсүз түрдө бир сеттен же аптекадан витамин алып ичебиз. Жок. Тамактан витаминдерди өлтүрбөй туруп кантип алабыз? Ошонун рецепттери жана ушул сабакта түшүндүрөбүз. Организмди уулаган азыктар. Организмди кайсыл азыктар уулайт? Ошол жөндө дени сак жашоо. Мына айтканда дени сак жашоо, ошол жерде мен сиздер менен өзүмдүн практикама болуп келип, өзүм колдонуп жүргөн массаждарды же болбосо өзүм колдонуп жүргөн техникаларды, дени сак жашоо дагы ошол лайфхактарды айтып кетемин. Кыздар, биздин Береке айым программасында бул жерде менден башка дагы эң күчтүү Кыргызстандын менмин деген устазалар чыгат экен. Бул жакта Махаббат Тайырова деген эжекебизди баардыгыңыздар таанышсаңыз керек. Буну тааныштырган деле кереги жок. Бул жакта руханий бай болуу келсе, күйөөңө колдоочу бол дейт. Күйөөнүн акысы дейт. Мен деле билбейм күйөөнүн акысы экенин. Аялдын күйөөсүнүн алдындагы милдети дейт.
аял эркек ортосундагы адал арам мамилелер эң сонун темалар болот экен. Эдиса сага неме слайдты туура эмес жасап коюсуң, бул жака койгондо чоңоюп кетип атат. Кийинкиде тууралап коюңуз. Көрдүңүздөрбү, эң сонун темалар боюнча Махаббат Таирова болот мен менен биргеликте. Дагы сиздер менен ушул берек айында Гүлзада Батырбекова теринин тибине кам көрүү. Мен сиздерге айтпадым беле жанагы кыздар мен уходовый косметикалар тандап бериши мүмкүн, бирок жанагындай декоративный косметикалар дагы болсо териңиздерде көйгөйү боюнча ушул Гүлзада Батырбековна сиздер боюнча эксперт. Териңиздердин ар бир териңиздерге карап, бюджетиңиздерге карап, бул ушул кыз косметиканы тандап берди. Бул жакта Чолпон Асеитова дейт, жалкоолукту жеңүү. Баарыбыз жалкоолукту жеңүүнүн жолун ойлойбуз. Бул жакта максат да исламдагы дисциплина. Мен деле билбейм, максат коюп, исламдагы дисциплинаны мен деле билбейм. Убакыт жалкоолукту жеңүү дейт, нафисти жеңүү баарыбыздын эң чоң көйгөйүбүз, өзүбүздүн нафисибиз менен күрөшүү. Бул жакта эң сонун Чолпон Асеитовадан бар экен. Анализдөө жана өзүн өзү отчет берүү. Ушул темалардагы биздин эксперттер менен кошо чыкмакчы. Кыз жибек Абдыкалый. Бул жакта табигый сулуулук, тең салмактуулук техникаласы, брыштарга, насал губкага, меш бровкиге, брыле дейт. Ошолордун баардыгына үй шартында отуруп кантип кам көрөбүз. Ушулар жөнүндө тема болот экен кыздар. Биздин менин бул проектке келген негизги максатым бул жакта дагы бир сиздерге түшүнүн, сулуулук сырткы гана көрүнүш эмес экен. Ички органдардын ага болгон абалы эң чоң таасир берет экен. Мен сиздерге эң негизги органдарды айттым. Эгер дагы чукуп отура турган болсок, толтура, бирок ушул сулуулугубузду, ден соолугубузду сактап калыш үчүн туура тамактануу сырларын, эгерде ашчы салмак болгон болсо, сиздер ашчы салмаңыздарды, жанагы кандай десем, ашчы шишиктериңиздер болгон болсо, же болбосо менде паразиттагы курсум бар беле, паразиттериңиздер болсо, ушул лайфхактарды мен Кудайым буйрса ушул берекелүү ай мен менен дагы башка 5 эксперт чат ошол биздин чоң курсубуздан күтүп калабыз. Биздин курс 15 июнда старт алат экен. Айымдар катышып жетишип калыңыздар. Мындай айткандай эң күчтүү эксперттерден пайдалуу, өзүңүздөргө керектүү сабактарды алып калат экенсиздер. Эми комментарияны күйгүзсөңөр, Эдиса. Комментарияны күйгүзөлү. Күйүк бу комментария. Мен толтура комментарий күйүп туруптур да. Менде зоп бар дейт. Бөйрөк, жылуусу өлүмдөн башкан баарына дагы бөйрөк оорусу менен органдарга 4 ай ичсе болот. Кыздар, сонун суроо келиптир бул жакта. Бөйрөк ооругандар, сиздер бөйрөк ооругандар, сиздер 18ге жайдын күнү 15ге гана көбөйтүп ичесиздер. Болду, 4 литр сууну иче албайсыздар. Анан кийин акырындап көбөйтөсүздөр. Комментарий саламатсызбы? Сабак сакталабы, кечип калды. Сабак сакталат. Аябай көп комментарий келип тур. Мен ылдый да көрбөй калыптым, кыздар, кечиресиздер. Акыркы убакта бат чарчап атам. Сиздин бат чарчооңуз бул сиздин каныңыздын аздыгы, өтүү бооруңуздун токсинге толуп калганы, чарчоонун негизи эле биз ошол убакта анализ тапшырып коебуз, AST деген, ошол жактан причинасы билинет. Курска акча төлөнөт дейт. Курстун баасы кыздар 2000 сом экен. Эдиса 6 ай сакталат, 6 ай сабак сакталат. Кыздар, бул жерде менден башка да көрдүңүздөр, толтура эксперттерден, сиздердин өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды аласыздар. Мен ушул убакыт, мен азыр 50 мүнөт отурдум, болгон маалыматтарды бердим. Эгер курстун ичине келе турган болсоңуздар, ушул мен өзүмдүн темамды көрдүңүздөр. Бир эле сууну бул жактан жартылай айттык. Ал эми ушул эле клетчатканы кантип жейбиз?
белокту кантип жейбиз, организмдин иштөөсүн кандай кылабыз, менден эле ушундай маалыматтарды алып жатасыздар. Андан башка дагы маалыматтар болот. 15 июнда башталат, болгону 4 күн калыптыр. Кыздар, чамдаңыздар, сиздер менен курстан көрүшкөнчө. Ал эми кыздарыки, мен сиздерге азыр бир суроо берип кетейин. Сабакка катышуу 2000 сом экен. Абдулла Донс айткан деген врач айткан дүйнөдөгү бекер эң пайдалуу бул жылуусу деген. Ошо жылуусуну дагы туура ичебиз, кыздар. Мен убактыларын айттым, температурасын айттым, салмакка карап айттым, 100 килограмм аял канча суу эсептеп коюңузчу, бөйрөк ооруйт, жооп берип коюңуз. Эгерде бөйрөгүңүз ооруган болсо, 100 килограммдык аялдын биз күнүмдүк ичкен нормасын эсептейбиз, кыздар. Келиңиздер эсептеп коелу. Сиздин бөйрөгүңүз ооруган болсо, азыркы эсепке алайлы, 25ке көтөрүп болсо, бир күндө 2,5 литр суу ичесиз. Бир ичкенде 500 грамм. Бирок сөзсүз түрдө басыңыз. Ашыкча салмак бул ашыкча. Сизге ооруну алып кетет. Бооруңуздун май басышына, организмде холестерин көбөйүшүнө, жүрөгүңүздүн кысылышына, кан тамырларыңыздын кысышына, тизеңиздин, бутуңуздун ооруусуна алып келет. Ушуну каалайсызбы? Неге жайымдар 100 килограммда отурасыздар? 140 килограмм менен келип катышкан айымдар бар биздин курсак марафонда. 40-50 килограммга чейин 6-7 айда арыктаса болот. Туура тамактанып отуруп эле. Бул жакты туура установка кылабыз, оозу тыябыз. Туура тамактанабыз. Оозу тыйганда диетага отурбайсыздар, бардыгын жейсиздер, бирок нормасы менен. Эте менен турганда шишип жатам, бөйрөгүм ооруп атат дейсиз. Сиз урологко барыңыз. Бөйрөгүңүздө туз болушу мүмкүн. Бөйрөгүңүздө жанагындай таштар болушу мүмкүн. Бөйрөк ооругандарга эң сонун лайфхак дагы эмне кыласыздар? Эте менен турганда бөйрөгүңүздөр ооруп, шамалдап, кыйналып аткан болсоңуздар, шиповник, жанагы шиповникти эле таза жууп, демдеп, түнү демдеп эле эртең менен ошонун суусун иче бериңиздер. Жөөрүнүн чачы сиздердин бөйрөгүңүздөрдөгү ташты дагы, кумду дагы бөйрөгүңүздөргө эң сонун лечение болот. Мына айтканда, Алла таалам кыздар мындай да, бизди жаратты да, бизди жаратканда биз менен эч убакта биз менен кошо дарыларды, капельницаны же башка нерсени жараткан эмес. Бизди жаратканда бизге менен кошо ушул өсүмдүктөрдү, азыктарды жаратты. Азыкты ал дагы, кубат ал дагы, жашооңду улант деген. Алла таалам ушундай кудуреттүү, эгер биздин ден соолугубузга бир гана ошол таблеткаларга жардам бере турган болсо, дарактардын башына ошол дарыларды өстүрүп коймок, таблеткаларды, капельницаларды, уколдорду өстүрүп коймок. Жок. Биринчи мындай да, медицинада да айткан, биринчи адамдарды сөз менен дарылага деген. Да, мен сиздер менен отуруп, бул жакта жакшы сөздөр менен сүйлөп отуруп, эч нерсе болбойт. Сиздин анализиңизде керек болсо, келип туруп, сизди Кудай сактасын рак деп чарып койсо, окуган билбейсиздер, көбүнчө жана цифра менен жаап коюп, эжеке эч нерсе эмес экенсиз, сиз моун ичесиз, мындай жүрөсүз, жакшы болуп кетесиз, аттай экенсиз десең, мен жакшы турбайм деп жакшы болуп кетесиз. Айтканда сөз менен дарылагыла деген. Сөздөн кийин чөп менен дарылагыла, чөптөн кийин гана 10 гана пайыз бычак менен деген. Демек, акыркы жолго ана операцияда ошон үчүн ар бир ушундай лайфхактар мен сабакта айтып кете берем, кыздарке. Щитовидкада эрозия бар деген ошон үчүн толуп жатамбы. Сиздин эндокринологуңуз ким? Сөз түрдө ошо эндокринолог менен иштешиңиз, эжеке. Кыздар, эгер жаңы угуп жаткан болсоңуздар, курска кантип катылам десеңиздер, номериңиздерди калтырыңыздар, сиздерге менеджерлер байланышат. Сонун айтып бердиң, ишиңизге кылык, кызынын тили оюлуп олтурат, калем. Дейт врач 3 жашта кызынын тили оюлуп оорутат. Стоматит болуп атат кызыңыз калем түрдө. Бул кызыңыздын бат-бат тили оюлганы, бул организминдеги паразиттер бардыгы. Эгер менеджер аркылуу байланышыңыздар, эгер сиздин врачыңыз жетпей аткан болсо, бизде башка дагы күчтүү врачтар бар, паразитолог, педиатрлар, ошол менен байланышып, кызыңызды Бишкекте болсо алып келиңиз, бул региондо боло турган болсоңуздар, онлайн байланыштырабыз, онлайн аркылуу сиздерди лечение алып берели.
жаш бала, кыз кичине экен, 3 жаш. Бут органдар көп баса албай калабыз. Бут органдар ушу бутуңуз эмнеден ооруп атат? Сиздердин бутуңуздар ушул сиздердин жана ашыкмаштыгыңыздар, жыткызыңыздар төгөнгөндүктөн, сууну достаточно бербегендиктен, белок жетишпегендиктен, ашыкча салмактан, анан кийин жанагы кан айлануу начарлыгынан сиздердин бутуңуздар ооруп атат. Чөп жарлар кош бойлууларга болобу? Мен кыздар, мен 10 күндүк марафон, 10 күндүк сабак салам да, 10 күндүк меню салам. Ушул курскачы ошол жакта боюнда барларга болот же болбойт деп коймой, чөптөрдүн баардыгы боюнда барларга боло бербейт. Бетке үй шартында мен ошол марафондун ичинде, курстун ичинде айтып берейин, кыздар. 71 кыздар, азыр 45 71 болсоңуз, 71'ди кыздар көбөйтөбүз 45ке. Сиз бир күндө 3 литр 150 3 литр 200 грамм суу ичеткенсиз, 71 грамм. 2000 сом арзанго 6 спикерге дейт. Албетте арзан. Ошон үчүн кыздар, азыр мен эметейин, ким төлөм жүргүзгөн айымдар барбы? Ошондой эле мен дагы прощай курсак марафонум бар, билесиздер, эң солугун 2,5 жылдан бери 20 000 айымдан ашык айымга жардам бердик. Ошого бир сертификат берип кетейин. Мен азыр бир суроо берем. Ушул сабактын ичинен эле бир оңой эле, жеңил эле ойлонуп отурган. Бирок ошол суроону жооп бергениңиздерде бир сертификат болсун, айтканда прощай курсак марафонуна бир жолдомо болсун, ашыкча салмагы бар айымдар чамдаңыздар и жазганда мага аты жөнүңүздөрдү, аккаунтуңуздарды, телефон номериңиздерди кошуп жазып коюңуздар. И мага ошол сиздерде бул жакта Берек айымдын менеджерлери сиз экениңиздер дагы тастыктап бергенге дагы оңой болот, кыздар. 66 59 61 солуге баарыңыздар. Азыркы жайкы убакта ошо 61 деле 45ке көбөйтүңүздөр. Жүрөк ооругандар сону канча ичет? Сиздин бөйрөгүңүз оорубаган болсо, жүрөгүңүз ооруган болсо, жүрөгүңүз ошол кан тамырларыбыз, мына айтканда мен сиздерге жанагы холестерин боюнча түшүндүрүп бердим. Сиздерге айрыкча жүрөк ооругандарга сиздер көп суу ичишиңиздер керек. Мына айтканда жировой гипоксиз, боорубуз мондой болуш керек, таза боорчу. Көбүнчө боорубуз май басканда моңолтуп калат да, бул арыктарда да, семирде да болот. УЗИ кылып туруп бир жылда бир жолу ошо УЗИ кылып бооруңуздарды текшерип койсоңуздар да болот. Мен сиздерге азыр бир суроо берейин. Биздин организмибизди кайсыл органыбыз бизге иммунитетибизди чыгарып берет экен дагы, ал организмибиз кайсыл саатта иштейт экен. Аты жөнүңүздөрдү дароо жазыңыздар. Мен бул жактан өзүм скрин кылып, анан эртеге менин прощай курсагым марафонума катышып, мен прощай курсак марафонум дагы Кудайым буйрса 15-июнда старт алат. Ошого бир жолдомо берип кетейин. Менин сабагым сиздерге пайдалуу болду, жөн эле сүйлөп отурам, ошондо бир текшергиле. Мен 45 кг 3 үпөл ичип жатам. Ичеги аллергияны дарылайсыздарбы? Аллергияны аллергиологдор дарылайт. Ал эми бизде паразиттерге каршы күрөштө аллергия, мындай айтканда, боорубузду, ичегибизди тазалай турган болсок, эмне кылат экен? Ичеги 5-тен 7ге чейин чынара номериңизди кошо жазсаңыздар, номериңиздерди кошо жазыңыздар, аккаунтуңуздардын номериңиздерди кошо жазыңыздар, кыздарке. Бул жерде. Так, Айбекова Элиза, мен скрин кылып калдым. Номерин туура жазды. Кишечники саат 5-тен 7ге чейин иштейт. Көрүңүздөрбү, ушул жоон ичегилерибиз ушул убакытта иштеп турган менен, жанагы айткандай, бекер суу үйдө турат, хлор суу болбойт, кыздар. Кайнатылган суу болбойт, чийки, таза, жылуу ичебиз. Биздин температурабыз 36-37 болгон болсо, демек биздин ошо кишечнигибизге барып, ошондой калайган ошо бүт мусорларды алып кетиш үчүн кааласаңыздар дагы сиздер жылуу ичишиңиздер керек. Анткени температура 36-37 биздин аны биздин организмибизге иштеп берип, ошол жака жетиш үчүн дагы эмне кылат? Энергия кетип калат. Ошон үчүн 40-42 градустагы сууну ичебиз. Кыздар, бир приз get
кетти. Ким жанагы бир айым болду, мен бул жактан скрин кылып калдым. Ошол айым алып кетти. Убактысындагы, саатындагы, аты жөнүндагы туура жазды. Мен 33 жаштамын, 50 килограмм канча суу ичем. Кыздар, бул жерде ушул суу боюнча көрдүңүздөр, бир эле сууну канча суроо чыгып атат. Ал эми курстун ичинде bundan да сол маалыматтар аласыздар. Чандаңыздар, 6 спикерге 2000 сом бекер дегендей да. Ким катышам десе номерди калтырып берсеңиздер болот, кыздарки. Жылы суу ичесиздер. Тез зара боло берсе дейт. Тез зара боло берген болсо, сиздин товар сыйыңыз да көйгөйбай. Анан ашказаным атыша берсе, сиздин ашказаныңыз атышып жаткан болсо, ашказанда кислотность бар да. Мына айткан соляная кислота деп коет, биздин жеген ашыбызды аш кылып берүүчү, тайын ушундай кислота коет. Ошолубуз көтөрүлүп калганда ашказаныңыз атышат. Аны дагы балансташыбыз керек. Кантип баланстайбыз? Бир гана диета менен. Кимде ким гастрит болгон болсо, кимдин ашказанынын кислотносу көтөрүлүп же түшүп кеткен болсо, бир гана сиздерге айтайын, туура тамактанып болбосо, стол номер 5 деп коет, диета менен 6 ай камап койсоңуздар, сен көр, мен көр жок болот. Эгер ушул бойдон эле ашказаныңыздар ачып, кислотнос көтөрүлө берген болсо, ашказандын барты бар да, желудок стенка дейт, ошонун баардыгын жеп коет дагы. Ашказаныңыз сыпсыйда болуп калат, эмне жесек атышат, тиет, анан кийин ошол жерибиз барып жаралып туруп, эрозия болот. Эрозия болгондон кийин рак болот. Ошого жетпейли кыздар. Кыздар 45ке көбөйткөндөн кийин 5кө бөлөбүз. Эмне үчүн? Эртеменги завтракыбыз бар, саат 10до шамшумубуз бар, обедибиз бар, анан 4төн 5ке чейин да бир шамшум бар, перекус, кечки ужинубуз бар. Ошо менен 5ке бөлөбүз. 5ке бөлөсүздөр. Эгер бул жакта азыр 85 5ке бөлөсүздөр, бул жерде жооп берип атат. Азаматсыздар, кыздар, молодцы. Сол жооп бериңиздер. Сурооңуздар болсо дагы бериңиздер. Анан сабакты аяктайлы. Эчегилердин иштеши, иммунитеттен көтөрүлөт. Таңкы саат 5тен иштейт. Сууну ошол убакытта ичиш керек. Атым Жазгүл. Жазгүл айым, солун жооп бердиңиз, соңгу жооп бериңиз. Бирок сизге чейин бир айым так жооп берди. Марафон канча күн болот? Курс 6 ай болот, окшойт. Бул жакта менеджерлер барбы? 1-2 айымдан жооп берип коюңуздарчы, так. Эртең менен суу ичсеңиз, сиз сууну жылуу ичиңиз. Муздак ичсеңиз ашказаныңыз ооруйт. Кыздар, мигренденчи кантип айыкса болот. Мигрен менен менде бир кыз келген, канча кичикейинен бери мигрен болот экен, мындай. Өтүн тазаладык. Менде өттүгө бычаксыздык деген нерсе бар, бирок азыр жалбайм. Ошо өтүн тазалаганда мындай, өт суюлуп, өт коюлбай, өтүн тазалагандан кийин ушу мигрен оорусу жок болду. По факт жакында мен аккаунтума чат ошол боюнча комментарий берип. Ушул өттүн коюлуп калганы, өтүбүздүн коюлуп, ушу туура эмес суу ичип турган себептен да өтүбүз таштолот. Анан өтүбүздү алдырабыз да. Ал эми өттүн курамы дей турган болсок, бул сонун суроо келди. Өттүн курамы, өт биздин мына боорубуздун өтөгүндө жазган, өттүн курамы 98% бул суу. Ошон үчүн суу ичкен үйрөнүлдү. Эгер өтүбүз агып турган болсо, ошо мигрен, миома, киста, полип, баш оору, жүрөк оору, бут оору деген нерсе болбойт. Бул өттү кичинекей болгону аябай организмибизге чоң таасири бар. Жок дегенде ушул курска келип, ушул өтүбүздү кантип тазалайбыз, өтүбүздү агызуучу кайсы чөптөр бар, мен чөптөр менен иштейм кыздар. Көбүнчө аптекадагы нерселерди эле айтып коем. Ушу сабакта отуруп элечи, монча килограмм кесиң, сага болот, сага болбойт. Сен мына чөптү ич, сен бул чөптү ич депчи. Ушуну үйрөнүп алыштарга сиздерге сол болгон сабак болот. Колдо мындай сол мүмкүнчүлүк 6 спикер менен чыгып атабыз. Баасы болгондо 2000 экен. Аз гана убакыт калды, колдонуп калыңыздар, кыздар эке. Жооп берип коюңуз, бөйрөгүм ооруйт. İçim katı biri, sunu köp içim kerekпи? Kızlar, sudan da başka bizim ötübüz ağıp işimizi aşkılar üçün bizge пайдалуу майлар бар. Ошол майларды дагы Кудайым буйруса, ушул курстун ичинде айтабыз. Биздин курстун баабыбыз 6 спикер менен бирге чыгып атабыз, 2000 сом. 6 айбы ушундай турат экен.
кайсыл аймакта? Мен Бишкектемин кыздар. Бишкектемин. 83 болсоңуз акыркы суроого жооп берип коеюн. 3 литр 735 грамм ичесиз. Биздин курста бул берек айында 6 спикер менен кошо менден сиздерге 5 тема ушинтип туруп сабактын ичинде сүйлөшөбүз кыздар. Телеграмда болот. Андан кийин мен сиздерге 10 күндүк меню беремин. Кол неге шиши берет дейт кыздар. Негизи мындай да, шишиктер жөнүндө да сабак бар. Аккаунтты карап чыксаңыздар болот. Белден жогоркусу бул жүрөгүбүздүн кандайдыр бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошол жааттан шишит. Ал эми белден ылдый бул бөйрөктү көйгөйлөрдөн шишит. Дагы качан шишибиз? Биздин лимфаларыбыз застой болуп калганда, суу балансын бербегенде, организмдеги көп туз жегенде дагы шишибиз. Караңыз, сизде кайсыл организм ошол убакта жанагынтип туруп шамалдап калганда дагы биз шишибиз. Золушка капельница пайдалуу дейт. Золушка капельницаны туура алган болсоңуз абдан сонун пайдалуу. Золушка капельницанын негизгиси там глутатониум бар. Ал биздин боорубузду тазалайт. Витамин С эң сонун антиоксидант. Ошол жакта ал жакта дагы L-карнитин. Бул биздин метаболизмибизди жүргүзүп, метаболизмибизди жанагы айтып атпаймынбы, щитовидкабыздын иштегенине, боорубуздагы бүт шлактарын алып кирип кеткенине, иммунитетибизге эң сонун пайдалуу. Кимден алам деп турмасаңыз, дагы жакшылап сурап, оригиналын поделкасы көп алып ала берсеңиздер болот капельницаны. Анткени ал туура биздин каныбыз аркылуу, капельница биздин кан тамырларыбыз аркылуу туура боорубузга барат. Каныбызды тазалап кетет. Башка нерсени капельницанын Золушка деп туруп кандайдыр порошоктору чыгып, ал биздин шилекей бездерибиз менен ашказаныбызга барып, ашказаныбыздан анан 12 ичегиге тарагычакты көп убакыт барат. Капельница ошон үчүн тезирээк жардам берет. Кыздар, бетиңиздердеги сепкил эгер тубаса болгон болсо ал кетпейт. Эгерде кийин пайда болгон болсо, мындай да, сепкил качан так качан пайда болот? Же сиздер туура эмес крем алып алганда, биздин терибиз ошого реакция бергенде, же SPF жок күнгө чыгып алганда, күндүн сырткы бети, терибиздин сырткы катмары күйөт, мындай айтканда. Ал эми үчүнчүсү, биз көбүнчө гормон, айрыкча боорубузда шлак толгондо, ички организмибиз шлакка толгондо ошол нерсе биспейт. Мындай айтканда, караңыздар, бул жагдай эпидермис, дерма, анан кийин может мындай айтканда подкожный жировая клетчатка. Бул биздин ички организмибиз шлаковой толгондо, боорубузга айтканда айрыкча бул жактан пигмент көтөрүлөт. Эпидермисте сырттагы эле күндүн тойгонмот, мына коричневый болуп эле бир-эки маска койсок, же отбеливающий нерселерди коюп койгон болсок, же болбосо мез алып койсок кетет. Эгер ички жагынан чыккан болсо пигменти, биз сөзсүз түрдө ички организмибизди тазалашыбыз керек болуп калат. Золушканын оригиналын кантип билсеңиздер болот. Золушканын оригиналы бизге Кыргызстанга 2 фирма алып келет. Сиз мени неме кимден алып атат? Ошо косметологуңуздан сураңыз, кайсы фирмадан алып жатат экен. Сүт чайды дайым иче берсе болот. Сүт чайды туура иче турган болсок, дайым ичсек болот. Бирок адам баласы мындай да, сүттүн дагы убагында ичиш керек. Сүттүн дагы биз уже чоңойдук да адам болдук, анын кайра тез таасири тийип калышы мүмкүн лактозанын. Анткени сүттүн максаты ушул жаңы төрөлгөн, малдар деле жаңы төрөлгөндө сүт эмип, кийин от котуп калган алар сүт эмбейт го. Анткени аларда, малдарда мындай бизге окшоп ойлоно турган бес жок. Ошол себептен алар сүт эмбейт, сүт эмсе аларга зыян болот, чөп кетип кетет. Адамга деле ушундай лактозанын убактысын ар бир убакта, айрыкча түшкө чейин балдарыбыз дагы 2 жашка чейин эне сүтү, андан кийин дагы ал творог, кефир, жөнөкөй сүттөн көрө болбосо жанагындай кашалар менен жеп турган пайдалуу болот. Бунун баарын мен дагы курстун ичинде соң кылып түшүндүрүп берем, кыздар эке.
Төрөттөн кийин калып кеткен так куш гормондордон ички организмиңиздерди тазалайсыздар, жылгабызды кетиресиздер. Эгер курста айтсаңыз, мен сиздерге дагы бир 2-3 маскаларды айтам, ошол менен кетет Кудайым буйруса. Майда кызыл варикоз бул боордон болот, неме деп коет, слизи печень деп коет да ошол нерселер. Балдардын куртуна каршы кыздар кайсыл чөптү сунуштайсыздар? Мен бир эле рецептти сунуштайм. Кыздар. Бул кадимгидей эле тыквенное молоко деп коет, болбосо ашкабактын данегинен жасалган сүт. Ашкабактын данеги, мына айтканда, сиздер жанагы коричневый алып жаткан ашкабактын данеги, ал китайский ал ашкабактын данеги эмес. Мүмкүн болушунча ашкабакты сойгондо ошонун ичинде данеги чыгабы, ошону кургатып алып коюңуздар. Же болбосо сырты менен алыңыздар. Ошону тазалап, кургаткандан кийин тазалап, бир күн ночь уютуп коюңуздар, жибитип. Анан эртеси дагы тазалап, жууп туруп, ошону блендерден өткөзүп, сита менен сыгып алып, кайра блендерге кислородко байытып туруп, балдарыңыздарга бере турган болсоңуздар, анын да граммы бар, өзүнчө граммы бар. Эмчектеги балдарга канча беребиз? 1 жаштагы балдарга весине карап туруп, анын граммы бар. Кайсыл убакта бересиздер? Ошол нерсени берип кете берсеңиздер, эң сонун туура пайдалуу, мына айтканда пайдалуу болот. Эң ичкенге дагы ачуу эмес, паразиттерди өлтүрүп турат, өтө цинкка бай бир гана тыквенный молоко. Аны дагы ушул мен паразиттерге каршы күрөшүм бар, күрөш деген курсум бар, ошол жакта отидо айтылган кыздар. Эми азыркы чыкпайт. Ким каалайт азыр мен бир суроо берейин, ошо паразиттерге каршы бир курска бир сертификат берип коюн дагы, эфирди аяктайлы, кыздар. Төрөттөн кийин чоңго ажатканага чыкканга кыйналып жатам, запор болуп жатасыз, Запор ичип жегенин дагы жалп айтайын, өттүн акпай калышы бул сизге барып запорлук болот. Сизде кандайдыр бир депрессия, стресс болгону дагы биздин өтүбүздүн синтрога деп коет, ошол жактан туруп жабылып калат, ал дагы болсо барып запорго алып келет. Сиз мындай кылыңыз. Төрөттөн кийин ич каткан айымдар, мен сиздерге мына төрөттөн кийин 40 күнүн ичинде сиздерге жаңы төргөндүр уңуңуздар, эч кандай жаңы овощлар, жаңы ягодалар, жаңы фрукталар болбойт, ичиңиздерге газ болот, ошол жел кабызга алып келет. Сиздерге боло берет деген болсо, өзүңүздөр жаңырсыз. Ошол боло берет деген айымга жедирип туруңуздар. 40 күн эч нерсе болбойсуздар. Овощ, фрукты жебей деле, жаңы неме ягода жебей деле жашоо болот, белок жеңиздер. Ет жеңиздер, уйдун этин, тооктун этин, котлет кылып жеңиздер. Клетчаткага бай болуп туруп, ошол клетчатканы биз каяктан алабыз? Ошол убакта жанагы гречка жеңиздер, күрүч, ошол нерселерди жейсиздер. Дагы творог жеңиздер, соон кылып туруп, аз кефир кошсоңуздар болот. Ошентип туруп клетчатканы жеп турушуңуздар керек. Ошондой эле сиз ич катып аткан айым сөз түрдө эртең менен турганда лимон болбой, сизге кадимкидей эле жана льняное масло, зыгыр май же болбосо оливковый маслону ачкарын 2 аш кашык ичесиз, аркасынан жылуу суу ичип туруп, массажный движение, мындай почти сааттын жебеси менен ичиңизди аябай туруп, тип туруп, мындай кандайсы массаж кылыңыз. Ошол майды ичип туруп, үстүнө жылуу жок дегенде 400 грамм суу ичкенден кийин өтүңүз болсо өтүңүздү басып туруп, өйдө ылдый келин жугун кылыңыз. Өтүңүз аксын, ичегилерге анан кийин иштеп кетсин, кыздарке. Уйкум алмашып кетти, эмне кылсам болот, кыздар? Күндүз уктабай эле коюңуз, эрте туруңуз, басыңыз, бийлеңиз, аябай иштеңиз, анан түндөз уктап каласыз, Кыздар 10 күндөн ашып кеткенде, бир күн барбай калган бул чоң оору да. 10 күндөн ашты деген эми запор, өтө хронический запор экен, мында отурсаңыз геморроюңуз чыгат го. Кекире берем дейсиздер, кекире бергендин бул патологиясы, кыздар. Шашып ичесиз, ашказаныңызга кислород бербейсиз, туура эмес дем аласыз, и организмиңиздерде наличие паразиттердин болгону болот, Экзема, псориаз, бул бардыгы эле патологиясы келип келүү эле ичтеги паразиттерден, кыздар.
кандайлаган маз койбосун, канчалаган дарыламасын, бул ошол бүт иштегибиздеги кандай десем курттардан болот. Кыздар, мен сиздерге бир суроо берейин. Ошол дерске суроо берсеңиздер, мен сиздерге паразиттерге каршы күрөштүн бир жолдомо берейин, кыздарки. Тамак жесем сол жагым ооруй берет, сиздин уйку безиңиз шамалдаган, мына айтканда панкреатит деп коет. Ошол мына айтканда уйку без сол жакта биздин уйку безибиз бар. Терапевтке көрүнүңүз. Эгер Бишкек шаарында болсоңуз, сол бир терапевтибиз бар, мен сизди ошол жака жиберейин. Эчкинин этин жегенде бала диетасы болот дейт. Мен түшүнбөдүм, неге мен эчкинин этин жегиле деп едим го, кыздар. Эчкинин эти жел болот да, мен тем более жаңы төргөн айымдарга эч убакта эчкинин этин жеңиздер деп едим. Эфирди аяктайлы, кыздар, эфирди аяктайлы. Мен сиздерге бир суроо берейин. Так. Бирок кичине мындай страшныйраак суроо берип коеюн, анда капа болбойсуздар, Анткени бүт айымдар отурат. Бала багабыз, башка дейбиз, бирок сабактын башында айткам бул нерсени. Кандай айымдын күйөөсү, мисалы үчүн тоготпойт, же болбосо кандай айымдын күйөөсү ойношо кетет. Аккаунтыңыздарды, атыңыздарды кошо суроону андай жоопту кыска кылып такып бериңиздер. Менин паразиттерге каршы күрөш деген атайын чоң курсум бар. Кантип кандай паразиттер бар, кантип арылабыз, детскийден баштап аны кантип клизма кылып чыгарабыз, кантип ичип баштайбыз. Курс, чоң курс. Күздө старт алат. Чоңдорго жана жаштарга ар бир кыргыздын жаранына керек эң сонун курс. Мындай курс Кыргызстанда жок, чын айтканда. Менин курсума немелер кандай десем, врачтар да өзү катышмага керек экен деп отурушат. Ал жакта мен паразитологдор менен эң күчтүү педиатрлар менен дагы чыкканмын. Ошол курстумду сиздерге белек кылайын. Нургүл өзүн карабаган, сыйлабаган дагы кыздар. Кыска кылып жазабыз. Ал аял жакшы болушу мүмкүн, тамакты жакшы кылышы мүмкүн, кайын журту менен жакшы болушу мүмкүн, аябай удобный аял болушу мүмкүн. Бирок өзүн не кылган аялдын күйөөсү сөзсүз түрдө ойношо ойнойт. Өзүн жакшы карабаган кыздар, өзүн жакшы карабаганды кыскартабыз. Өзүн сыйлабаган, бамдаган, низкий самооценка жакындап атат. Кыздар өзүн сыйлабаган, барктабаган, дагы Назгүл өзүн карабаган аял. Өзүн карабаган, сыйлабаган, төшөктү мыкты эмес. Төшөктү өзүн карабаган кыздар экен. Ошо өзүн карабаган аял кандай аял? Кыскартабыз. Аккаунтыңыздарды, номериңиздерди, аты жөнүңүздөрдү сөзсүз түрдө жазыңыздар, анткени эртеге талаш болуп калат. Убакыт бөлбөгөн, ажылдап жакшы сөз чыкпаган жок. Ажаан аялдардын да эле эркек жашай берет, эч убакта измена кылбайт. Ал кандай аял болушу мүмкүн деп айтам. Эң сонун аял болушу мүмкүн. Төшөктү да жакшы болушу мүмкүн. Кухняда да жакшы болушу мүмкүн. И красавица болушу мүмкүн. Бирок кандай аялдан эркек коркпостон ошол аялды измена кылат. Өзүн сүйбөгөн кыздар жакындап атасыздар, кыска өзүн бир сөз, өзүн биягын тажан аялдан эркектер коркот. Өзүнүн күйөөсүнө сөз кайтарганы жок. Өзүнүн күйөөсүнө сөз кайтарган аял өзүнүн укугун билген аял. Алар менен аялдардан кыздар неме кылышат? Границасын көрбөгөн сасык дейт. Башка жыттысына кетип калат дейсиздерби? Баа бербеген кыздар эч ким жазбай атат ушу. Жыттанган аялдан, качан жыттанабыз? Биз организм качан сасык болуп жыттанган аялдар, организм токсиндерге толгондо, организм ошол нерсени пот менен, тери менен сыртка чыгарат, анан жыттанып баштайбыз, И бул жакта бактериялар көбөйгөндө да ылый жагыбыздан дагы
жыттанып баштайт. Өзүн сыйлабаган айымда, өзүн карабаган кыздар жакындатабыз, но өзүн жакшы, мүнөзү жакшы аялдан кетпейт дейт. Жок кыздар, андай болбоду суроо. Кандай аялдын күйөөсү измена кылат деген, Ал аял жакшы болушу мүмкүн. Идеалдуу айым болушу мүмкүн. Сулуу да айым болушу мүмкүн, төшөктүү да жакшы болушу мүмкүн, кайын журту менен да жакшы болушу мүмкүн. Но өзүн өзү түшүнбөгөн аял, өзүн өзүнө акыр койгон, өзүн карабаган, налый берген, шүгүр кылбаган, жертва аялдан талап кылган, максаты тар аялдан, өзүн биринчиге койбогон аялдан. Кыздар, мен ушуну эфирдин башында айткам. Укпай калыпсыздар, Ким чындап ушул белекти керек? Мага мен ушул 5 баладан ашык батыр энелер бар. Мен балама ушул паразиттер курсу керек деген айымда жазыңыздарчы. Жылдыз өзүн унуткан аялдан. Бул жерде бирөө туура жап жазды. Аккаунты мындай, аты жөнүңүздү туура толук жазыңыз. Орукчан аялдан дейт. Орукчан аялдардын өзүн аяган айымдан. Кандай аялдын күйөөсү измена кылат дедим. Бул жакта бир туура жооп келди да, кыздар, бирок аты жөнүңүздү, номериңизди кошо жазыңыздар. Мен бул жактан скрин кылып, анан мен өзүм менеджериме берем. Кийин ушундай талаш болуп калбаш үчүн. Күйөөсүнө канаттандырбаган, мага биринчи өзүн баалабаган ыңгайлуу аялдан. Орукчан. Бул жакта бир туура жооп келди, кыздар. 5 балам күйөөсүнө ыраазы кылбаган аялдан. Кыздар, эркектер качан ыраазы болчу эле? Эркекти ыраазы кылгычакта өмүрүбүздүн жарымы кетпейби? Бирок ушул жөнүндө эркек аялдын отношениясы боюнча Махаббат Таировадан ислам жөнүндө, ислам дининде кандай акыл бар? Эркектин аялга болгон, айылдын акылга болгон акысы жөнүндө сабак бар экен, сол мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн кыздар, 2000'ин көзүн жумабыз. Күйөөбүздөн кантип аласыздар билбейм. Ачыгын айтып аласыздарбы? Косметика алам деп туруп, эң пайдалуу курс катышып жетишип калыңыздар. Өзүнө убакыт болбогон айымдан, өзүн кам көрбөгөн мээрим. Кыздар, бул жакта бир айым туура жооп берди. Бирок атын жазбай коюптур. Мен эми алайын кыжалат боло берген айымдан. Өзүн акыркы койгон айымда мындай. Өзүн акыркы койгон, өзүнү сүйбөгөн деп атасыздар, логикасы бар. Бирок самооценкасы төмөн айымда деп. Кыздар, мындай да. Мен азыр эфирди жабайын, уже зарядкамда отурайын деп атат. Өзүн сүйбөгөн айымдан. Логика баары келип атат. Сүйбөйт. Ошол качан адам сүйбөй калат? Качан адам өзүн бартабай калат, кыздар? Кайсыл убакытта өзүн тоготпой калат? Кайсыл убакытта өзүн акыркы орунга коюп коет? Качан, кыздар? Айтпайсыздарбы? Биринчи оюнга койгон ошол качан акыркы убакытка коюп күйөөсүн максаты менен жашаган аялдан канекей эч нерсени ыраазы болгон аял, сезими сүйүү сараң. Өзүң айтчы жогун дейт, кыздар. Бир жерде бул бир айым туура жооп берди. Ошол айым эфирде болсоңуз айтыңыз, болбосо 8 балам бар, мага паразитке керек деген айым. Биринчи жазган чыккан айымга мен паразиттерге каршы курсуну берем. Ал курста чоң 5 модулдан турат. Кантип паразиттердин астында тамак кандай кылабыз? Кантип киришебиз, кайсыл чөптөрдү ичебиз, чөптөрдү ичирген өлтүргөндөн кийин кантип алып чыгып кетебиз организмди, ошол жөнүндө. Эгер кааласаңыздар, ушул боюнча мага Береке айымдан уруксат берсе, мен бир модулумду ушул Береке айымдын курсуна белек кылам. Кыздар, жашоодо тойгон аялдан айыз келген учур. Кыздар, силер мени вообще не скучно, айыз келген учур дейт. Бармын дейт. Жылдыз 5 балам бар. Азыр 8 баласы бар, кыздар барбы? Гүлзада 707. Скрин кылып койчу.
Гүлзада деген айым кое туруңуздар. Бул жерде Гүлзада 707 62 22 61 ден соолугун унуткан айымда. Ден соолук эмес эле, мындай айтканда кыздар алып келсем унутуп атасыздар да. Бул жерде сразу эле аркасынан дагы бир ай Гүлмира деген айым жазып атат, өзүн унуткан айымда. Эркек качан измена кылат, өзүн унутуп койгон айымда. Аял өзүн унутту, карабады. Аял өзүн унутту, өзүнө керектүү буюм албады. Аял өзүн унутту, кайненесин, кайнатасын, башка нерселерди биринчи орунга коюп алды. Анан сиз күйөөңүзгө интересный болосузбу? Эч убакта. Ошол айымдан эң мыкты айым болушу мүмкүн. Жанагы сасыкпасың эмес, ден соолугу да мыкты болушу мүмкүн. Бирок өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн максатын, өзүн унуткан аялдын эркеги сөзсүз түрдө ойнойт. Ушун үчүн кыздар өзүбүздү унутпайбыз. Туура жооп берген биринчи айым болду. Мен жана номерин айттым, ошол айымга менин паразиттерге каршы курсумда айтканда Гүлзада деген айым экен. Гүлзада айым берек айымга же болбосо менин аккаунтума кирип, менеджерлерге мен Динара Дакеевадан белек алдым дейсиз. Андан алдыңкыдагы Парашай курсак алган кыздагы сөзсүз түрдө жазып койгуңуздар. Ал эми кыздар, биз сиздер менен берек айым жамааты 6 эң күчтүү Кыргызстандын меңдеген спикерлер менен 15 июлда сабак башталат. Мен сиздерге болгон дагы да болсун бул жерден суроолорду көрүп жатам. Сиздерге болгон бере турган маалыматтарым, кеңештерим абдан көп экен. Сиздер менен кат алып жетишип калыңыздар. Калган сырларды, калган дагы мында айтылбаган секреттерди сырдашабыз кыздар. Күчтүү болобуз. Мындай айтканда сулуулуктун, ден соолуктун, жанагы болсо, билесиздер, мен сексологияны да бүткөм. Ошол боюнча дагы бир мен кураторлор менен дагы бул жактан сүйлөшөм. Эгер бере турган болсо паразиттерден жана сексологиядан бирден модулду ушул жактан өтүп берем. Сиздер менен Динара Дакеева болду. Түнүңүздөр бейпил болсун. Биз сиздер менен 1,5 саат отурган ар бир айымга терең ыраазычылык. Биринчи кирген айым барбы ушул жакта? Биринчи кирген айым барбы ушул жакта? Мен менен 1 саат 26 мүнөт отурган айым барбы? Ошого менин өзүмдүн бир соолун жакшы көргөн косметология курсумду белек кылам. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Биринчи кирген 1,5 саат кошуп биринчи кирген аккаунт барбы? Нур Молдошева ооба дейт. Сиз башында кирдиңизби, Нур? Сиз болуп тургансызда Нур деп көрдүм окшойт. Бар дейт. Биринчи кирип до конца отурган айымдар. Бар. Бар эже дейт. Мен кирип карап чыгайын бул жакта Нур деп мен дейт. Баарыңыздар эле бар экенсиздер. Эфир өрт болду дейт. Бар болуңуздар. Кийимиңиздерди тандайм эми. Кийимиңиздерди тандайм. Биринчи киргенде мына жолукчан айым отурганда мен ошол кызды көрдүм эле. Аккаунтунда жолукчан айым мана Нур Молдошевабы? Ушул сиз отургансыз, Келиңиз, мен де өзүмдөн сиздерге жакшы көргөн Самсбек косметолог деген курсумду белек кылайын. Же болбосо мага уходовый косметика бул жака, же болбосо мага уходко бул жерден келип чистка, плазма, мез алып кетсеңиздер болот. Кыздар, сүйлөшө турган сөздөр абдан көп экен. Мен сиздерди ушу берек айымдын 6 спикер менен бирге чыгуучу курстан күтүп калам. Бар болуңуздар. Сиздер менен курстан көрүшкөнчө. Сиздер менен биргеликте диетолог, нутрициолог, косметолог, сексолог Динара Дакеева бирге болду. Сак саламатта калыңыздар.